Kettik 16 kaç oldu ki 16. 16. kvartira. Umutlu menden programmasının görüşçülері men hazır şul Oş şaharında жайгашкан Anar деген кичи районго келдим. 16 батир издеп жүрдүк азыр. 16 батир кайсыл болду экен? Чүрөк деген байненесин, Нурзат деген келини Москвадан утуп жатат. Ya meskene narkı жагы экен да, значит. Мынакей издеп жүрүп зорго табыз айрым энелерди. Он алтынчы квартира кайсы экен билесиңерби? 16. 16. Kaysı? Ha. Ne oldu? Ha. 16. kvartira. Ha. Naki 16. kvartira. Bundan zor otaptık. Kandayсыздар, жақсыларбы? Айчүрек деген сіз бе? Жоқ. Айчүрек деген кім? Білбеймін. 16 квартирада. Үйін номер 16 дом. 16 квартира, 16 дом мен, бірақ мен Айчүрек емесмін. Нурзат деген қызы жоқ бе Россияда? Жоқ. 16 квартира ушул да бирок, а? 16 квартира ушул бирок. 16 домда ушулдай. Канчан кеді? Келин екен да Нурзат деген, Айчүрек деген кайненем шерге. Деме емес пе? Мына бірінші подъезде бір эже бар, екінші этажда кемпір чалды. Бойы олмақты Саадат. Башынан чалып жүрмін. Мына башынан чалайынчы өзүн, а? Ол болса мына аркы домда да бір эже бар. 16 урматтуу көрүүчүлөр. Бир аз убакыт издеп араңдан зорго таап келдик. Айчүрек деген энебизди. Биринчи подъезд 1-ден 45-ге чейин батир экен демек, 16 батир ушул үйдүн ичинде болсо керек. 4 экен да, экинчи этаж ушул да. Он алтынчы квартира ушул болуп калсын эми. Адамды эт кылбай. Кандайсыздар, жакшысыздарбы, ден соолуктарыңыз? Айчүрек деген барбы, Айчүрек эне? Айчүрек эне. Барбы? Чакырып коесуздарбы? Берден тапшырып алалы. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Менин программасы, урматтуу көрүүчүлөр, менин программасы 16 дом, 16 батирдеги жайгашкан Айчүрек деген энебизге келдик. Нурзат деген келиниңиз бар беле Россияда, Москвада? Ошол келиниңиз менин программасын көрөт экен ар дайымчы. Ошол менин кайненем ушул күнү ушул Ош шаарындагы Ана кичи районуна жайгашкан 16 батир. Деп бүгүнкү күндө ушул жерде жүрөт деди да. Ошон сиздин адресиңизди таап келдик мынакей. Не болду? Мынакей монда жакшынакай гүл менен мынакей. Бүгүн туулган күнүңүз турбайбы? Туулган күнүңүзбү? Жакындап калды, бирок а? Анан бул торт мынакей. Бул торт, мынакей тортуңуз, анан подаркаларды берип берди мынакей. Келини бе? Келини. Бул жолуктун экөөсүнүн бирөө сизге, бирөө сизге. Ооба. Анан бул жайнамас мынакей. Жайнамас жакшынакай кылып туруп намазыңызды окуп жүрүңүз ар дайым, Нурзат деген келиниңиз атайын ушул программаны уюштуруп, ушул программага менин кайненеми кошуп коесуз деп сурам деле. Ошол суранычын аткарып мен келип калдым. Бирок аябай бир аз издедик эне.
Сиздичи башка биз 16-квартирага барабыз домгочу. Бул МК групп деп аталат экен эне. Кандай сезип атасыз өзүңүздү? Кандай элестетип атасыз? Күткөн жок. Күтпөдүңүз беле? Күткөнүм жок. Азыр сизде телефону барбы Нурзат? Келиңиздер. Телефонуна чалып койсоңуз. Азыр улайм. Мынакей улайм дейт, бирөө даяр турган окшойт чамасы. Солукшоган экен. Азыр улап Айчүрөгене канчага чыктыңыз? 58-ге чыктым. 58-ге чыктыңыз. Кудай кааласа сиздин 100 жылдык мааракеңизге келели деп ниет кылалы. Жаштын тилегин берет дейт да эне. Ушул Нурзат келиниңиз атайын буйртма берип, эртең Жалал-Абадка кетип калат экен. Бүгүн жетиңиз дегенден кеч киргенине карабай келип калдым. 16-чы батирди таап. линияда. Мына Нурзат келиңиз менен сүйлөшө бериңиз. Түз эфирде линияда турат. Нурзат, Кандай Сапар? О, кандай? Не yaptın Сапар? сүйүнгөнүмөн ыйлап атам. Сүйүнгөнүмөн ыйлап атам, рахмат. Күткөнүм эмесмин, күткөнүм эмесмин. Силер дагы ден соолукта болгула, мени сыйласыңар. Кудайым силерди сыйласын. Күткөнүм эмесмин. Рахмат, чоң рахмат. Benim. Алыста жүрөсүңөр, ден соолукта болгула. Дайым сүйүнтүп жүрө бергиле. Рахмат чоң, рахмат ошо. Ардайым үстүңүздөн жылмайып кетпесин. Жакшы жүрүңүздөр. Сиздерге ден соолук апа. Рахмат, Şu рахмат. передачанын ачылышымен да куттуктап кетебиз. Келин менен кайненени жакын кылып, туугандар, алыскы туугандарга ушинтип ортоктош болуп, подарка жөнөтүп, көңүлүн көтөргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Мынакей Нурзат айым сиздин кайненеңизден сырткары дагы жанында турган ушул кайненеңиз сыяктуу эжеси, жездеси турат. Мынакей жездеңиз менен эжеңиз турат. Эжеңизге дагы сиздин белеңизди алып келип бердик. Мынакей жездеси турат. Мына ушул бүгүнкү ушул Нурзат деген айымдын ушул бүгүнкү уюштурган шоусуна, ушундай бүгүнкү менен программасын жөнөткөнүнө сиздер кандай карадыңыздар? Кандай баа бердиңиздер да мисалы үчүн? Дайым тынчылыкты берсин, рахмат. Рахмат. Апасын сыйлаган бул бейиш. Сиз кимиз болосуз бияктын? Мен жездеси болом. Бир тууган жездеси болосуз да ошондо. Сиз кимиз болосуз эми? Бир тууган жездеси болом. Рахмат, Алла разы болсун. Ушул силер кандай күндү көрсөтүп, кандай куттуктоолорду жөнөтсөңөр, илайым силерге дагы ошол күндөр кайталансын, кайталоо күндөр. Ошо рахмат. Алла разы болсун. Ошол эненин табанында бейиш дейт. Ошол энеңерди канчалык сыйласаңар, ошол бейиш эшиктери дайым ачык болот. Бактылуу болгула, бай дөөлөттүү болгула, ырыскылуу болгула, алыс жерде жүрөсүңөр. Аллахым дайым сактасын силерди. Тапканыңар насип кылып, жакшылыктарга буйрусун. Мен айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин. Мындай Айчүрөгене күтүлбөгөн сюрприз болгондуктан мен айтарга сөзүмдү деле таппай калдым ба, чочуп кетипчи. эне канча балаңыз бар, канча небереңиз бар? Мен Ушундай туулгаңды эми тосуп эле келатасыз, Кудайга шүгүр эле, бирок бир кызым бар, 2 келиним бар, 8 неберем бар. Анан эне деген баласын ар дайым эле жакшылык каалайт го. Анан мен көбүнчө ушу сүйүнгөнүмөн ыйлай берем да. Анча ыйлап бул сиздин боорукердигиңиздин белгиси эне. Сүйүнүчкө көбүйлөй. Мына сызда күтүлбөгөн жыртым болгондуктан аябай сүйүнүчтө мен балдарым өздөрү кыйналып ушу талаада иштеп жүрсө дагы мени унутушпай ушунчалык Кубанычтын көз жашы эне. Ооба, кубанычтын көз жашы бул эч убакта мындай эме эмес, кубанычтын көз жашы. Күтүлбөгөн сюрприз болгондуктан балдарым ушу талаада жүрөт, ар дайым эле ден соолук каалайм. Мен балдарым баардыгына эле ден соолук, ушу балдар менен бирге болсун деп тилейм. Мен айтканыңыз Эч келсин, убакта оорубасын эне деп жерде тилейм. калбайт дейт. Балдарымдын ар дайым өздөрүнө деле айтам, ар бир намазымда ушуларга ушу жаман оорудан сактасын, Кудайым бөөдө кырсыктан сактасын, бала чакаңар менен дайым бирге болгула, тилеген тилеңерге жеткиле деген дайым эле ушундай каалоону айтам да, балдарым үчүн сүйлөшкөндө деле үйүңөрдө ар дайым тынччылык болгула, бири-бириңерди сыйлагыла деп. Анан айрыкча балама көп айтам, балаңда, аялыңда ар дайым капа кылбаганга аракет кыл, балам, аялыңды мүмкүн болушунча мындай түшүнгөнгө аракет кыл, балам деп ушул Москвада жүргөн баламан дагы көп суранам да. Себеби аял киши
senin kiringdi жууган, окатыңды кылган, үй бүлөңдүн бардык билимбеги менен түйшүгүн тарткан аял. Şu ayağımda sıyladık ben baldarıma koyup suranam ardayım. Bala çakam kızlarım, kuyoldarım bardığının üblesinde tınçılık olsun. Ardayım şulardan жақшылықтарына көй olup жүрейін дейміз. Мына біздің жашыбыз 60-ға барып қалды. Біз мұндан кейін бұлардан ғана мындай жардам күтө тұрған уағыз болып қалды да. Сый көрө турган уағыз болып Жардам қалды. күтө тұрған уағым болып қалды. Ошон үчүн ушу балдарыма күч кубат берсин, келиндериме. Шулардын сыйын көрүп жүрө берейин. Булар дагы тынч болсун. Рахмат дейм балдарыма. Нурзат рахмат чоң. Ушул бардыгына салам айтып, бардыгыңызга батасын берсеңиз болот. Мына ушу барды карап отурат, мисалы ушу түз эфирдечи. Ушул бала чакам, эли журтум, Москвада иштеген бала чакалар, мага окшогон энелердин балдары бардыңар талада жүрөсүңөр, аман эсен барып, аман эсен үйүңөргө кайткыла. Энеңерге ден ар дайым кабар алып тургула, эне деген ар дайым жакшылыктарды күтөт. Анан ушу бардыңар эле дегеле тынч болгулачы, алыстагы жаман кабарды укканда башка бирөөлөр үчүн деле жүрөгүбүз ооруп ыйлаган күндөр болот. Байкушай ушундай болуптур деп. Ошондой жаман кабарларды эч убакта укпайлык, ар дайым ушундай жакшылыгыңарды көрөйлүк. Жакшы ден соолукта болгула, жыргаган гана ордон кетпедиңер, тиричилик деп кеткенден кийин ар дайым жакшылыктардын үстүндө болгула дейм да. Ошол. Мен айтканыңыз кесине, Силердин передачаңар кайсы передача? Менин ненем деген программа. Менин энем. Силердин передачаңардагы демек ушундай иштер менен алек болуп атпсыңар, ишиңер ийгиликтүү болсун. Демек бага окшоп кон энелердин канчасын сүйүнүп аткан кезиңер керек экен, күтүлбөгөн жерденчи. Рахмат, силердин да ишиңер ийгиликтүү болсун. Ар кимде ушу мага ошон энелерди сүйүнтүп жүрө бергиле. Чоң рахмат. Рахмат, мен айтканыңыз кесин. Айчүрөгөнө эч билбедиңиз беле? Эч ким айткан жок. Жөн эле бек апар жаткансыз да. Бирок биз келгенде билдик, что сиздин эч ким сизге айтпаганын, эч качан сиздин билбегениңизди. Айчүрөгөнө билгенимде жасанып турмакмын да. Ошону айтам да, бул сюрприз болду. Нурзат келиниңиздин атынан болгондо дагы ушул атайын ушул программаны үзбөй көргөн Нурзат келиниңиз менин да кайненеми чыгарып коеюн деген максатта. Биздин программанын максаты эне. Кайнене менен келиндин ортосундагы мамилени кийинки муундарга сиздердикин үлгү катары чыгарып көрсөтүү да. Үлгү катары сиздердин образыңыздарды, сиздердин мамилеңиздерди тутуп жүрсүн кийинки муундар деген бир Кудай алдында дагы милдетибиз дегендей коомчулукту ушул баягы идеологияга суугаруу да эне. Келиним деле мага окшогон эне да. Келиним деле ушу мага окшоп бала чакалуу болуп, ден соолукта болсун. Ар дайым айтам, эми ден соолугуңарга карагыла балам деп. Биринчи ден соолук, көйнөк, башка нерсе, уюм табылат, ден соолук табылбайт деп дайым айтам. Ден соолукта болсун. Туура айтасыз, туура. Ден соолук болсо ушундай жакшы күндөрдүн көбүн көрөбүз, Кудай берсе эне. Эне ушул жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз, жаш кезде? Жаш кезимде өзүм мугалим болуп иштедим музыкалык мектепте. Андан кийин баягы 92-жылдар кыйынчылык убактар болуп кетпеди, 93-93. Андан кийин коммерция болуп кеттим, ошо Москвада иштеп жүрдүм. Сиз дагы ушул балдарыңыздан мурда көргөн экенсиз да бул мигрантчылыктын турмушун, Мурун барып иштеп, анан балдарыма көрсөтүп, квартира деген момундай болот, момундай документ менен жүрүш керек, таза регистрация менен жүрүш керек, иште момундай болуш керек деп балдарыма көрсөтүп анан мен келгем. Менде башка ким көрсөтмөк. Туура айтасыз. Жашоону көрсөтүп анан. Ушул программада жалаң сиздей мындай бейиштин образында болгон энелер гана чыгат. Ушул программа менин энем деген аталышы айтып тургандай эле ошо энелер гана сүйлөйт, ырдайт дегендей да. Мына музыкалык мектепте сабак бердим деп калдыңыз. Мына ушул балдарыңыз, кыздарыңыз чет жакта жүргөндөр сизди бир 4 сап ырдап койсун деп суранышты эле. Өзгөчө Нурзат деген келиниңиз туранды эле ушул. Азыр ырдай албайм. Азыр ырдай албайсызбы? Ырдай албайм, мен азыр ооруп ошо эметин. Бир аз ооруп турасыз, бирок ушул Нурзат айымдын, ушул Нурзат келиниңиздин ушул сюрпризи кичине болсо дагы ушул оорубузга шипа болуп кетсин. Көңүлүңүз көтөрүп, эч качан оорубаңыз эне, эч качан оорубаңыз. Рахмат Нурзат. Чоң рахмат балам. Тынч болгула. Оорубагыла балам. Эми сиз өзүңүздүн ушул жанында турган ушул жакын адамы катары ушул энеге бир каалоо тилектериңизди билдирип койсоңуз болот. Бул менин бир тууганым. Бул ооруса мен дагы ооруйм. Мына ошо азмаз ооруп калып, ошо жүрөгүм ооруп, мына жакынкы күндө Ташкөлдөн келип операция болуп турат азырчы. Эми эмне каалайт элем? Эң негизгиси ден соолук. Ушу балдардын жакшы күндөрүн көрсүн. Ысык чайларын ичсин, неберелеринин, чеберелеринин тойлорун көрсүн. Бул келинге
өзү келинге баарыбыз эле өтө жумшакпыз да. Себеби биз апабыздан үлгү алганбыз. Апабыз өтө жумшак. Ошо келиндерибизге кайра мындай жол көрсөтүп, баягы кызыбызга кандай мамиле кылсак ошондой мамиле кылабыз. Баарыбыз эле бирдейбиз. Бул сиңдим деле, менен чоң эжем деле. Эми биз ошол келиндерге ошондой мамиле кылсак, биздин кыздарыбызга дагы ошондой мамиле кылат да бирөөчү. Кайтар дүйнө, кайта дүйнө. Өтө жакшы мамиле кылабыз. Ошон үчүн ошо рахмат ошо Нурзатка. Ошол апасындай кылып мына билгизбей кубаныч бөлөп апасына мына Кудай кааласа мына ооруп аткан оорусундан канча ушул сүйүнүч неме кылат да, мындай лечение кылат. Рахмат ошо Нурзатка. Эми ушундай жакшы кайнелер көбөйө берсин ушу жашообузда. Анан келиндер дагы ушул азыркы силердин передачаңар аябай сонун передача экен. Ошол передачаны ушул келиндер баягы ынтымаксыз болуп аткан келиндер, кайнелер ушуларды көрүп ынтымакчылыкка келишсин, баардыгы бактылуу болсун. Себеби ошо келиндер деле ошо бирөөлөрдүн кыздары, биздин кыздарыбыз деле бир жерге барып келин болуп атат да. Ошондо биз сыйласак, Аллахым карап туруп ошо сыйды кайра кайтарат да. Ушуну айтмакмын. Сиңдим бактылуу болсун. Ушу ыйлайм ошо жакшы болуп эле биздин пешенебизге сакайып эле кетсин. Ушу биз окшоп Кудай кааласа сакайып жакшы болуп. Ушу кичине кездерден бир тууган болуп көп баягы нерселерди билесиздер, өтө жакын адам катары, бир тууган катары, мисалы кыял жоругунан бери дегенде, мисалы каныңыздар бир дегендей, мисалы жаныңыздар бир дегендей да. Ушундай деле мына ушул мында сиз канчага чыгып калдыңыз? Мен 61ге. 61ге мынакей. Ушундай жашта ушундай болуп, эже сиңди болуп туруунун өзү дагы чоң бакыт. Урматтуу менин программасын көрүүчүлөрү, сиздердин дагы мына ушундай сонун бейиштей болгон образдагы энелериңиз, эжелериңиз болсо, эртең кеч болуп калат, бүгүндөн калбай кутуктап ушундай көңүлүн көтөрүңүз. Анткени себеби мына бүгүнкү көрсөтүү, бүгүнкү программа факт, мынакей Айшурек энебиз, эжебиз. Энебиз деп айтканга бир аз жаш көрүнөт экенсиз, бирок чындап айтканда оорубаңыз, сыркабаңыз. Ушундай жакшы муунду, жакшы неберелерди, жакшы келиндерди тарбиялаган сизге Алла ыраазы болсун. Ошон үчүн сиз жап-жаш болуп турасыз. Рахмат. Анан тагы бир осы сөзүм бар. Рас ушунчалык келипсиңер, ошол силердин передачаңардан улам мен ошо өзүмөн бир туугандарыма ушунчалык ыраазылыгымды билдиргим келет да. Себеби биздин ошо бир туугандардын арасындагы мамиле болуш керек. Бизде ушундай уруш, талаш, анан мындай кээ бир туугандарды көрсөң сүйлөшүп калган үй бүлөлөр бар го. Биздин үй бүлөдө андай болгон эмес да. Кимибиз оорусак ушунчалык мындай поддержка чоң да биздечи. Алысында деле, алыскылары деле ушунчалык кабар алышып, бизден бир тууган өкөлөрүбүз дагы бизден ушунчалык мындай тыгыз сурап турат да, биздин ден соолугубузду мындай ар дайым элечи. Ошон үчүн мен ушу бир туугандарымдын баардыгына ушунчалык ыраазылык экенимди билдирем. Рахмат ушу Алла таалама рахмат мага ушундай бир туугандарды бергенине. Ар дайым ушулардын көзөмөлүндөмүн, колдоосундамын да. Баягы бир аз эми таш көмүр көп деле алыс эмес, бирок ошонсо дагы мен ушу бир туугандарым көзөмөлүндөмүн. Ушулардын ар дайым сураганы мен үчүн чоң күч да, ушулардын сурап турганы. Анан ошол өзүмдүн жанымда бир тууган кайынсиңдилерим бар. Москвада бир тууган кайынсиңдим бар. Ошол бир туугандарыма, ошо кайынсиңдилериме дагы мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ар дайым жеңем, алтыным жеңем дегендерин угуп жүрөм. Кайынсиңдилеримен дагы. Кайынсиңдилериме дагы рахмат. Себеби алыскы туугандан жакын кошуна дегендей жанымда кайынсиңдилерим бар. Ар дайым мага күчмө күч ушундай жакшы. Рахмат. Демиңизге дем кошуп турат да, эне. Ар дайым. Эне мына ушундай жакшынакай бир туугандарды төрөп, өстүрүп чоңойткон сиздин ата-энеңизге дагы Алла ыраазы болсун дегендей. Ата-энеңиздин тарбиясы мынакей сиздерге өтүп, сиздердин ата-энеңиздер берген тарбия кошул ташыл кийинки муунга өтүп, мынакей бактылуу гана жашоонун баягы окуяларына, жашоонун сүртүндөрүнө күбө болуп жүрөсүздөр да. Мына ушундай мына келинден урмат көрүү дегенде бул өтө чоң бакыт. Баланыкы деген бул эки эсе чоң бакыт деп коет, А келиниңиздики мынакей сиздин Нурзат келиниңиз, сиздин кызыңыз да. Мен эң жакшы көргөн кайненем дейт да. Эң жакшы көргөн адам ушул кайненем, апам, кайненем депчи. Ошон үчүн ушул Нурзат келиниңизге дагы рахмат айтып, бүгүнкү ушул жалпы ушул кийинки муундарга өзүңүздүн бир батаңызды берип койсоңуз, келечек муундарга. Бул мисал болсун. Рахмат. Нурзат, рахмат балам. Мени сыйласаң, Кудайым, Алла таалам сени сыйласын. Сен дагы кийин ошо Мухаммедтин аялынан ушундай сыйларды көр балам. Кайнененин баардыгы эле жаман айтпайт. Ар дайым ушу жакшы болсо экен балам, жакшы жашаса экен дейт. Ушу ар дайым эле ден соолукта бол. Эч ооруба балам, оонунун баары артта калсын. Ден соолукта болгула, тапкандарыңар жакшылыктарга буйрусун. Тилеген тилегиңерге жеткиле.
ар дайым экөөң ынтымак болгула. Мен айтпаңыз. Заманыбыз тынч болсун, Кыргызстаныбыз тынч болсун, дүйнө жүзүндө тынччылык болсун. Анан биз жакшы жашайбыз, бизде тынччылык болот. Ошоның үчүн эл журтума, тууган уругума, дүйнө жүзүнө, şu жашаган кошуналарыма, бир туугандарыма бүт баардыгына ден соолук каалап тынччылык каалаймын. Мен айтканыңыз келсин. Силердин да ийгиликтүү болсун балам. Мен айтканыңыз келсин. Ачырек эже бул программа жактыбы сизге? Сонун Эми сюрприз экен да, аябай эле күтүлбөгөн сюрприз экен. Бир аз бирөө мурдараак айтып койсом мен аябай жасанып турмакмын салонго барып. Эми ушул күтүлбөгөн аябай сонун деп ойлойм мен. бир чети бул үй бүлөлүк архив болуп калат. Экинчиден тарабал деп билем. Жок, мындай күтүлбөгөн сюрприз өтө сонун да. Туура айтасыз. Эми эжебиз дагы сизге бир сюрприз тартуулагысы келди да, бул эненин дагычы баягы сизмдик ичинде баягы ден соолук менен алып жаткан маалда бир нерсеге алаксызын деп ансыз деле таппай турган бир тууган эжеңиз сюрприз болсун деп гана тилек кылды да мынакей. Ошо. Мына эми урматтуу менин программасын көрүүчүлөр, мына Нурзат деген келини Москвада бүгүнкү күндө эмгектенип жаткан. Балаңыздын аты ким? Адилет. Адилет деген баласы мына ушундай. Бирок Адилет балаңызга караганда ушул Нурзат келиниңиздин буйрутмасы деп эсептейли, себеп дегенде коомчулук үчүн, мисал үчүн болсун. Коомчулук үчүн ушул тарбия, ушул үлгү болсун деген ниетти билдирип ушундай айтып атам да. Кайнене менен келиндин ортосуна мамиле ушул Айчүрөк эне менен Нурзат айындыкынан ашса ашсын, кемибесин. Амин. Мендин программасы мына ушундай бүгүнкү жолку чыгарылышындагы дагы бир жолку чыгарылышын ушул мен Ош шаарына караштуу Анар Кечи районунда жайгашкан 16-батирде бүгүнкү күндө ушул жерден издеп тапкан энебиз Айчүрөк эженин сүйүнүчү менен жыйынтыкталып отурат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин да ушундай энелериңиздер болсо, коттуктагыңыздар, алда телефондар жазылып турат. Чалыңыздар, күн-түн кызматтабыз. Ат жөнүм Мырза Казимкулов. Чоң рахмат Айчүрөк эне. Чоң рахмат сизге. Оорубаңыз эне. Бул сүйүнүч, бул сюрприз сиздин ден соолугуңузга, сиздин ооруңузга шифа болуп кетсин. Аллахым ушундай бир ниеттер менен сизге келип, сизге жиберди. Мына келдик. Эч качан оорубаң. Жүзгө чыгыңыз эне, жүзгө чыгыңыз. Бар болуңуз. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан, бейиши